Эмне үчүн СССРде 9 кабаттуу гана үйлөрдү курушкан. Өткөн кылымдын 50-жылдарында Советтер Союзунда элди массалык көчүрүү программасы иштеген. Мамлекет кадимки жыгач үйлөрү же кепелеринен жана коммуналдык батирлерден арылышы керек болгон. Эми ар бир үй бүлөгө өзүнчө батир бере башташкан. Мына ушундай аракеттерден улам ар бир шаарда хрущевкалар пайда боло баштаган. Хрущевка Советтер Союзу маалындагы көбүнчө 5 кабаттуу, батири көлөмдүү эмес үйлөр. Никита Хрущев бийликте турган кезде СССР жана Евразияда массалык куруу башталгандыктан анын фамилиясын алган. Бул үйлөр жамгырдан кийинки козу карындарда эле өскөн. Аянты кичинекей, шыбы жапыс, дубалдары түз эмес, бирок өзүңдүкү жана бардыгы буга бактылуу болушкан. Арадан 20 жылдай убакыт өтүп, 70-жылдар кирип келгенде мындан бийигирээк, көбүрөөк кабаттуу үйлөрдү куруу муктаждыгы келип чыккан. Ошентип хрущевкалар менен бирге бийик үйлөр да пайда боло баштайт. Адатта алар 9 кабаттуу үйлөр эле. Качандыр бир ойлонуп көрдүңүздөр беле, эмне үчүн архитекторлор үйлөрдү 9 кабаттан курушкан? 10 эмес, 12 эмес, 9 кабат. Көрсө куруучулардын чечими да бекеринен эмес экен. Ага бир катар себептери бар. Массалык куруулар мезгилинде жаңы тургузулуп жаткан үйлөр максималдуу түрдө үнөмдөп экономдоого ылайык болуп, зарылчылыгы жок болгон, ашыкчактары болбошу керек деген жарлык чыккан. Эми жаңы үйлөрдүн кабаты көп болгону менен аларды болушунча арзаныраак баада куруу тапшырмалары коюлган. Ошондой эле стандарттык негизде куруу деген да бар эле. Дал ушундай стандарттардан улам 9 кабаттууларды тургузуу иштери жүргөн. Эл аралык стандарт боюнча 5 кабаттан көбүрөөк болгон көп кабаттуу үйлөрдө 1 лифт коюлушу керек. Ал эми 10 кабаттан башталган үйлөрдө 2 лифт коюлушу керек эле. Алардын бири адамдар үчүн болсо, экинчиси жүк ташуу максатында. Демек 9 кабатка 1 лифт каралган. Мындай үй жүк ташуучу лифти үнөмдөп келген. Бийиктиги 28 метрден ашкан үйлөрдө сөзсүз түрдө түтүн албай турган тепкичтер орнотулушу керек эле. 9 кабаттуу үйлөр негизинен 27 метр бийикте курулуп келген. Демек бул жагынан да кошумча тепкичтерден экономдоо жүргөн. Ошондой эле 9 кабаты бар үйлөрдүн 1 чарчы метри 10 кабаттуу үйлөргө салыштырмалуу арзаныраак болгон. Буга байланыштуу 9 кабаттууларды куруу чечимдери чыккан. Анда сырткары 14 кабаттуу үйлөрдү куруу варианты да каралып, эсептөөлөр көрсөткөндөй, мындай имараттар экономикалык жактан ыңгайлуу болмок. Бирок аларды курууда тургузула турган жердин топурагы, кыртышына атайы талаптары бар эле. Ушул себептерден улам бардык эле жерде 14 кабаттууларды курууга уруксат бериле берген эмес. Андан тышкары 70-жылдары ар бир үйдү газ менен камсыздоо керек болчу. 9 кабаттан бийик үйлөргө өзүнчө насос станциясы курулушу керек эле. Анын баасы өтө кымбат болгондуктан бюджетке кирчү эмес. 12 жана 14 кабаттуу үйлөр да курулчу. Бирок ар бирин электр плиталары менен камсыз кылыш керек болуп, кошумча дагы акча талап кылган ыңгайсыздыктар жаралган. 9 кабаттуу үйлөрдүн сыры ушунда. Кептин баары үнөмдөөдө. Мына ушундай достор. Бүгүн биз эмне үчүн Советтер Союзу маалында көбүнчө 9 кабаттуу үйлөрдү куруп келгендигин билдик. Каналга жазылып, лайктарды басып, комментарий калтырып туруңуздар.